Саламатсыздарбы? Биринчиден ушул убакыттан пайдаланып баардыгыңыздарды жалпы Кыргыз элинин Чоң Ала районунун тургундарынын кирип келе жаткан жаңы жылы менен кызык куттуктап кетмекчимин. Жана ошол 2024-жылдагы Чоң Ала районуна дагы бир жакшы, бир ийгиликтин жылдары болду десем дагы болот. Бир кыскача жетишкендиктерине токтолуп кетсек, Чоң Ала району боюнча өнөр жай продукцияларын өндүрүүнүн көлөмү 1 миллиард 94 миң сомдук өнөр жай продукциясы өндүрүлүп, физикалык көлөм индекси 9 айдын жыйынтыгы боюнча 139%ды түзүп отурат. Буюрса 12 айдын жыйынтыгы менен дагы бул көрсөткүч өзгөрүлөт деп да күтүп атабыз. Буларга өзгөчө салым кошкон Тоок кен инвестициялык компания Кайди компаниясын айтып кетсек болот. Ошол эле Тоок көмүр өндүрүүчү ишканаларды, калктын өндүрүштүк активдүүлүгүн кошо белгилеп кетсек болот. Ал эми мамлекеттик бюджетке чегерилүүчү салыктардын жана жыйымдардын планы 297 миллион 840 миң сом болсо, аткарылганы 317 миллион 354 миң сомду түзүп, былтыркы жылга салыштырмалуу өсүү пайызы 132% болуп турат. Айыл чарбага кыскача токтолуп кетсек, жалпы район боюнча 11.456 гектар айдоо сугат жери болсо, алардын бүгүнкү күндө 11.300 гектар айдалып, сугарылып, өзүнүн түшүмдөрүн жыйналып алды. Буюрса биздин Чоң Ала району өзүңүздөргө белгилүү болгондой картошканы көп өндүрө турган райондордун катарына киребиз. Быйылкы жылга айта кетсек, район боюнча 2251 гектарга картошка дан эгени себилип, жылдын жыйынтыгында бир 43 миң тоннадан ашык картошканын түшүмү жыйналып, бүгүнкү күндө элдер, дыйкандар оролоруна сактап алып сатып отурган кези, акыркы маалыматтарыбызга алсак, бүгүнкү күндө картошканын баасы 30 сомдон 31 сомго чейин жеринен болуп туруп атат. Биз ошо картошканын дыйкандарыбыз тарабынан өндүрүлгөн картошканын биздин ички жана сырткы базарларга бир жеткиликтүү сатыла турганын камсыз кылуу максатында былтыр Өзбекстан мамлекетине чейин барып сүйлөшүүлөр жүргүзүп келгенбиз. Быйыл тилекке жараша картошканын баасы кымбат болгондугуна байланыштуу дыйкандарыбыз өз райондон жана ички базарларын сатуу менен эле чектелип жатат. Келечекте ушул дыйкандарыбыздын өндүргөн картошканын баягы өздүк наркы деп коебузбу, баягы кол күчүн аз жумшап, себестоимостун азайтуу максатында атайын бул сорттоочу жана сактоочу жайы менен чогуу бир логистикалык болбордун курулушун баштаганбыз. Кудай буйрса 2025-жылдын бир жай айларына чейин бүтүп калат деген үмүтүбүз бар. Мындан сырткары айыл чарбасын каржылоо 12 долбоорунан жалпы элдик банк жана айыл банк аркылуу 183 адамга 62 миллион 830 миң сом насыя берилген. Ал эми дыйкандарыбыз үчүн агро диалогдор уюштурулуп турат. Ошол эле чычырканакты жана каракаттын көчөттөрүн өстүрүү жана тамчылатып сугаруунун ыкмаларын үйрөтүү менен биз талаа күндөрүн өткөрүп турабыз. Быйылкы жылы USAID агро соода долбоору аркылуу район боюнча быйылкы жылы 6000 түп каракат жана 1007 түп чычырканак, жалпы 7007 түп көчөт эгилди. Биз бул тармагында дагы элибизди бир жерди эффективдүү, рентабелдүү өсүмдүктөрдү өстүрүү максатында дагы ар кандай иш-чараларды өткөрүп келебиз. Кудай буйрса бул жагынан да жакынкы жылдарда жетишкендиктерди көрүп калабыз деген үмүтүбүз бар. Ал эми мал чарбага токтолуп кетсек, регионалдык экономикалык өнүктүрүү долбоорунун алкагында Дүйнөлүк банктын колдоосу менен 11 миллион 500 миң сомго 185 топоз сатылып алынып, бүгүнкү күндө дыйкандарыбыздын тарабынан багылып, жакшынакай өзүнүн төлүн берип багылып аткан учуру. Ошондой эле буга кошумча 2 миллион 650 миң сомго Абердин Ангус породасындагы 9 баш бука жана 8 баш кунаажын алынып келинген. Ошол эле ири мүйүздүү малдардын асылдуулугун жогорулатуу максатында жасалма уруктандыруу боюнча райондун өнүктүрүү фондунан атайын акча каражаты бөлүнүп, ушул УЗИ аппараты, ошол эле жасалма уруктандырууга уруктарды сактачу емкостьтарды жана ветеринарды каражаттарды алып бердик. Буюрса бул жаатында дагы иштерибиз жакшы жагынан уланат деген үмүттөбүз. Ошондой эле Чоң Ала райондук өнүктүрүү фондунун эсебинен атайын долбоор жактырылып, Жаш тилек айылынын тургуну Сапаралиев Абдулаким аттуу жаранга 1,5 миллион сомдук колдоо көрсөтүп, бир өзүбүз бир жумуртка багытында камсыз кылалды бир тоок фермасын уюштуруунун алдында турабыз. Бүгүнкү күндө курулуш иштери толук бүткөрүлүп, келаткан жылдын жаз айлары менен уже өндүрүш толугу менен ишке кирет деп күтүп жатабыз. Ошондой эле жугуштуу ылаңдарга каршы
алдын ала эмнелер планга айлык алып барылууда. Бүгүнкү күндө райондук эпизоотиялык абал туруктуу деп айтсак болот. Ал эми райондун суу чарба башкармалыгынын балансында жалпы 133 000 километр чарпалар аралык каналдар бар болсо, жылда өз убагында суу чарба объектилерин механизмдик күчү менен тазалоо жана отурумдук оңдоп түзөө иштери аткарылып турат. Айтсак 2024-жылы 23.966 000 сомго жумуш аткарылган болсо, 2024-жылдын октябрь айында Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине караштуу суу ресурстары кызматы тарабынан райондук суу чарба башкармалыгына октябрь айында 3 атайын техникалар берилди. Айтсак экскаватор, ошол эле авто бетоносмеситель, бульдозер техникалар келди. Бул дагы болсо келечекте биздин суу катышууларын жөнгө салууга бир иштерибизди алдыга жылдырат деген ишеничте турабыз. Буга бир өзгөчө белгилей кетчү нерсе, 31 августта эгемендүүлүк күнүнүн алдында президенттин катышуусу алдында биздин Шибе Жекенди каналыбызды ачылууга берип алдык. Бул канал боюнча кыскача токтолуп кетсек, узундугу 11.362 метр болгон каналыбызды жүк кири менен ишке ашырып, жалпы наркы 578 миллион сомго бүткөрүлгөн объектини президенттин катышуусунда ачып алдык. Ийгиликтүү буюрса бүгүнкү күндө сыноо мөөнөтү менен иштеп, өзүн жакшы жагынан көрсөтүп турат. Келаткан жылы ушул каналдын жардамы менен биз райондо 500 гектарга жакын жерибизди жаңыдан өздөштүрүп, жана ошол эле учурда 462 гектар жердин суу катышуусу жакшырылат деп үмүт кылып турабыз. Ал эми чоң ала электр тармактары ишканасы боюнча кыскача токтолуп кетсек, өзүңүздөр билесиздер, өткөн жылы курултайда атайын маселе көтөрүлүп, ушул Кара Тейит жана Карамык айылдарынын электр энергиясынын жетишсиз болуп аткандыгы белгиленген. Ошону жоюу максатында быйыл Дуук цепной деп коебуз, бүгүнкү замандын талабына туура келген СИП кабели менен 22 километр 10 киловольттук аба чубалгысы тартылып ишке берилди, жана буга кошумча дагы 6 километр 10 киловольттук жана 4 километр 0,4 киловольттук аба чубалгылары бүтүрүлүп ишке берилип, бүгүнкү күндө элдин кызматында. Ошондой эле буга кошумча 35 киловольттук электролиниябыз дагы 11 километрге жакын, жалпы наркы 31 миллион сомго жакын жумуштар аткарылып атат. Жыл ичинде атайын мерчемделген иш пландары өз убагында аткарылып, 24-жылы канча иш мерчем пландаштырылган болсо, ошонун бардыгысы аткарылып, бүгүнкү күндө толук жыйынтыкталып бүттү. Көмөкчөндөрдөн 5 дана, жалпылап айтсак 80 миллион сомдук жумуш аткарылды деп айтсак болот район боюнча. Ошондой эле номер 16 жол тейлөө эксплуатациялоо ишканасынын балансында 247 километр жол болсо, быйылкы жылы ачык суу айылында 2 чакырым жолго жана Кара Шыбак айылында 2 чакырым жолго асфальт төшөө иштери жүргүзүлдү. Жалпы 31 миллион 797 миң сомдук жумуш жасалды. Кудай буюрса, бул жагында дагы жакшы жумуштарды алып барарыбыз күтүлүп жатат. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдын 6 сентябрындагы 305 улуттук тазалык күнү жана 2023-25 жылдар мезгилиндеги тиричилик калдыктарын иштетүү жана натыйжалуу инфраструктураны түзүү боюнча иш аракеттер планы жөнүндө жарлыгына ылайык жана Жашыл Мурас улуттук компаниянын ийгиликтүү ишке ашыруу максатында Чоң Алай районунда да субботниктер такай уюштурулуп турат. Быйылкы жылы 30 000 дана көчөт бизге план тапшырма берилген болсо, 37 627 дана көчөт отургузулуп, бүгүнкү күндө жакшынакай өсүп атат. Буякта баса белгилеп кетчү нерсе болсо, Чоң Алай району боюнча 30 000 көчөт план тапшырма коюлса, бизди өкүндүргөнү ошол 10%-ында камсыздай албайт экенбиз өзүбүздүн район. Анан быйыл демилге көтөрүп, Жекенди айыл өкмөтүнүн базасына 1 гектар, ал эми Чоң Алай токойчулугунун базасында 2 гектар жерди атайын бөлүп алып, жергиликтүү бюджеттен акча каражаттарын бөлүп, тегере коруу жумуштары өткөрүлдү. Буюрса келаткан жылдын алды менен аталган питомниктерибизге жаңы көчөттөр отургузулуп, биз жакынкы бир 3 жыл аралыгында өзүбүз көчөт менен камсыз кыла турчу райондорго жетишели деп чоң максат коюп иш алып барып атабыз. Социалдык экономикалык жактан өнүгүү боюнча биздин жергиликтүү тургундардын жашоосу кыйла жакшы деп айтсак болот. Себеби мына жогоруда айтып кеткендей, бала бакча жашындагы 2 жаштан 6 жашка чейинки балдардын камсыз болуусу 81%дан жогору болуп атат. Ошондой эле район боюнча 18 мектеп
болсо 7 авариялык абалда жаңы салыныш керек болуп турат. Буюрса бирөөсү салынып келаткан 2023 жыл ишке берип алсак, дагы бирди баштайлы деп турабыз. Буга карабастан биздин райондун өнүктүрүү фонду бар. Өнүктүрүү фондунан республикалык бюджеттен 30 миллион сом акча каражаты каралган болсо, Тоо кен тармагынан быйылкы жылы 12 миллион сом акча каражаты түштү. Биз бу басымдуу бөлүгү буга чейин бала бакчаларды куруп келсек, мындан кийин ушу акырындык менен биз мектептердин курулушун баштасакпы деп максат кылып атабыз. Бирок ошол эле учурда bizde жетишпеген бала бакчалар жетишпеген айылдарыбызда жок эмес. Айтсак, Ачы суу айылында дагы бала бакчалардын тартыштыгы сезилип келет. Айыл өкмөт менен биргелешип бала бакчанын долбоорун Ачы суу айылында да даярдап жатабыз. Ага кошумча Дарот Коргон айылында дагы бир бала бакчанын курулушу жүрүп жатат.